Салам достор, бул видеода биз сиздер менен чогуу Volkswagen Vento машинасын карап көрөбүз. Бул 3-чү поколениясы 1992-жылдан баштап иштеп чыгарыла баштаган Германия өлкөсүндө. Чынын айтсам, мен минген машиналардын ичинен эң эле жаман машина болду. Мына ошол себепти бул машинаны мактагым деле келген жок. Бирок кантсе дагы минус плюс жактарын айтып бөлүшүп кетейин деп чечтим. Бул машинаны Швеция өлкөсүндө полицейский машинасы катары дагы колдонушат. Жана дагы болсо такси үчүн дагы колдонушат. Volkswagen Vento'нун экинчи аты Volkswagen Jetta дагы деп коюшат. Бензин жана дизель моторлору менен иштелип чыгарылган. 1.4, 1.6, 1.8, 2 объемго чейин иштелип чыгарылган. Алардын күчү болсо 75 аттын күчүнөн 120 аттын күчүнө чейин болгон. Машинанын жакшы жактарынан айта турган болсок, машина резвый, мотору жакшы, электропакет, олтургучтары ыңгайлуу, ходовой жактары дагы орточо машина. Минус жактарынан айта турган болсом, минус жактары көп. Машина эски, комфорт жактары аз, сырт жагынан чалдарский көрүнөт. Албетте жакшы карап минсе болот, бирок мага чейинки хозяиндар ушул машинанын өзү сыяктуу болушканбы, ушул машинаны өздөрүнө окшоштуруп коюшкан. 25-30 жылдын тегереги болуп калгандыктан бул машиналардын көп функциялары иштебейт. Видеодо көрүп турган бул Volkswagen Vento 92-жылкы машина. Балким бирөө жарым айтаттыр, бул машиналар эң мыкты, сонун күчтүү, мощный машина деп айтаттыр. Бирок ушундай эле машиналарды крастетип, оңдоп, жасап, тияк биягын карап койгондуктан бул машинадан бир аз жакшыраак эле көрүнөт. А так бардык эле машиналар, Volkswagen Vento'лор ушул сыяктуу чирик быкы-чыкы чыккан машина. Ушундай эле Volkswagen Vento'лорду бүгүнкү күндө машина базарда 100 миңден өйдө 200 миңдин тегерегинде сатышат. Мен түшүнбөйм, эмнеге мынчалык кымбат сатышат, эмнеге мынчалык кымбат баалашат ушул болбогон машинаны. Бул машинага караганда Nexia же болбосо Жигули алган мыкты деп ойлойм. Биздин өлкөдө ушул сыяктуу болбогон машиналарды нереалдуу эле баалап кымбат сатып коюшат. Ушул туура эмес деп ойлойм. Германияга же болбосо Россияга барып жакшы бир орустан же немистен сураса, бул машиналарды жөн эле бекер эле берип койгудай машиналарда. Көрүнүшү жагынан дагы абдан кооз эмес машина. Фаралары дагы начар, туманник фаралары давно эле өлгөн. Менин машинамдын Volkswagen Vento'мдун мотору мыкты, мощный деген адамдардын дагы машинасына түшүп көрдүм. Болбогон эле ушул эле сыяктуу машина. Менин жеке оюмча бул машинаны немецтер көрсө тааныбай калат болуш керек. Анткени бул машиналардын уже суроого келди. Бул машиналарды жанчып талкалап жаңыдан чыгара турган убагы келген. Мына ушундай Volkswagen Vento'нун минус плюс жактары болду. Видео сизге пайдалуу болду деп ойлойм. Машина алардын алдында сиз кайсыл машинаны албаш керек экенин билип калдыңыз деп ойлойм. Кийинки видеолорго чейин саламатта туруңуз. Лайк басып подписка болгонду унутпаңыз. Алдыдагы мыкты, керектүү маалыматтарга толгон токой видеолорду күтүңүз.